Жүзүм талаасы бир заматта адаттан тыш багбандарга толду. Иш-чарага келген ресторан, кафе кызматкерлеринен тарта журналисттерге чейин чака көтөрүп алып, жүзүм терип киришти. Арасынан биринчи жолу талаадан терип жаткандар да кездешти. Вино ичкем өзүм ичип, бирок мындай алып жазалаган билген эмесмин. Аз тергенде кандай? Тергенде дагы оңой эле терген оңой эле эмес экен. Кыйынчылык менен терилет экен. Эми үчүн баштадым кандай жазалат экенин. Азыр дагы эме жүзүмүн терип атабыз. Жүзүм тергенден кийин дагы процессин көрсөтөт экен, кандай болуп вино жазалат экенин. Ошол жагын да көрүп кызыктуу болуп атат. Жарым саатка жетпей бул жактагы ичиштер жүзүмгө толуп эле жатып калды. Бул жакта жүзүмдүн бир эле эмес, бир канча түрү айдалган. Жалпы 230 гектар жерге шампан, коньяк, шире, вино өнөтүрүүчү жүзүмдөр буралып өсүп турат. Во-первых, мы создаем... Буга чейин айылдыктар шаарга барып иштесе, эми бул жерден иштеп калды. Учурда 200дөн ашык киши жүзүм тергенге чейин, сугарып отоого чейин катышат. Жүзүм багып өстүрүү деле оңой эмес, машакатты толтура. Терилген жүзүмдөр дал ушинтип келип түшөт да автоматтык түрдө чөп жарын иргеп туруп, ширесин минтип сыгып алат. Бардыгы аппараттардын жардамы менен. Виноград поступает. Мына бул жерден шире иштелип чыгат. Жүзүм мына бул жерден түшөт дагы, ширеси сыгылгандан соң бул чоң челекке түшөт. Андан кийин шире тиги челектерден тазаланып ширеге айланат. Бул заводдон шампан, вино, коньяк, күч кубат бере турчу шараптардын бир канча түрү өндүрүлөт. Италия, Молдовадан атайын адистер келип, сапаттуу продукциялардын түркүн түстүү сырларын үйрөтүп турушат. 2 жылдан бери заманбап технологияларды пайдалануу менен Кыргызстандын базарларында сүймөнчүккө айланды. Ага жараша эле жүзүмдүн аянтын көбөйтүүнү максат кылып коюшкан. Кыргызстан болсо Советтер Союзунда лидер болчу. Кыргызстанда ошол малда 5000 гектарга чейин жүзүм аянты айдалып өстүрүлгөн. Азыр болсо ушул күндөрү 300 гектар өсүп атат. Бул компаниянын пландарында ушул жүзүм аянтын 1000 гектарга чейин жеткизүү бир максаттары коюлат. Бул деген Кыргызстан экономикасына жакшы бир таасир алып келет жакынкы бир 3-4 жылдын ичинде. Буга чейин кыргыз шараптардын аты билинбей келсе, учурда сапаты да алда канча жогорулап, башка өлкөлөрдү кызыктырып жатат. Эми Кытай, Россия мамлекеттерине ак жана кызыл винолорду сатууга келишим түзүлгөн. Алдыда көп өлкөгө экспорттоону болжолдошууда. Бүгүнкү күнү Кытайдан 2 компания келип договор түзүп кеттик. Кудай буйрса жаңы түшүмдү иштетсек, кышында же болбосо эмки жылы жазында Кытайга жүктөйбүз деп пландаштырып атабыз. Андан тышкары Россиядан бир контрактыбыз бар. Тоже быйылкы жылдын түшүмүн иштетип чыгарсак, аяка да жүктөйбүз. Экинчи контрактты азыр биздин партнерлорубуз келди. Азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай буйрса аяка да жүктөйбүз деген ойлор бар. Итак, дорогие друзья, мы готовы начать наш фестиваль. Мы подготовили интересную программу. Шарап фестивали оюн зооктор менен коштолуп, заводдон өндүрүлүп чыккан шараптардан ооз тийгизишти. Кызыктыруучу оюндар ойнотулуп, шише толуу ичимдиктерден тарта баалуу сааттарга чейин ойнотулду. Келген коноктор көңүлдүү маанайда жергиликтүү жылдыздардын чыгармаларына да күбө болушту. Улукбек Кутманбаев, Рамазан Сушонло, Вести Бишкек.